Попал только Лукулов в створ ворот. Расстроен он. Видно сейчас по его лицу. Мяч пошел чуть-чуть левее ближней штанги. И голкипер команды сборной Сингапура будет вводить мяч в игру через защитника. И защитник затем отправляет мяч далеко вперед. Очень много атак у сборной Сингапура в первом тайме проходило через наш левый край обороны, там, где Бекджан Сагынбаев действует. Очень много Бекджан участвовал в атаках нашей команды. Не успевал он вовремя вернуться, да, и через эту зону соперники. Вот сейчас нарушение. Через эту зону соперники там разыгрывали мяч. Образовалось такое пространство. Даже когда Бекджан возвращается назад, между ним и Кичном в это пространство забегает игрок сборной Сингапура, получает мяч и дальше адресует мяч своим партнерам в штрафной площади. Хороший, может быть, момент у нашей сборной. Алимардон Шукуров сейчас будет подавать, скорее всего, в штрафную площадь. Да, смотрит он, высматривает кого-то из партнеров. Есть подача. Нет, не доходит до наших ребят мяч. Но остается у сборной Кыргызстана мяч. Она идет вновь в атаку. Падает наш игрок, но там нет никакого нарушения. Игра может продолжаться. А вот сейчас тоже судья разводит руками. Говорит, нет нарушения. Хайрат Джералбекулу на левом фланге. Почему-то мне казалось, что заменит Кристинин Джералбекулу. Надо подниматься. Да, такие падения не вызывают у судьи сочувствия. И нашим надо как-нибудь оставаться на ногах. Пытаться устоять на ногах. И пока все продолжается по тому же сценарию, да, Бахтияр, то, что было в первом тайме. Все то же самое, похоже. Мы владеем мячом. У нас не получаются скоростные атаки, но давление мы осуществляем на соперника. А сборная Сингапура пытается идти в быстрой контратаке. Момент хороший был, но кто это? Кайрат. Кайрат Түзле дарбазан соққы жолдоп көрдік шейд. Он думал, наверное, бить поворотом или сделать все же передачу, и получилось нечто среднее. Аут. Сборная Сингапура справа возле своих ворот будет вводить мяч в игру. Но подальше, скорее всего, по флангу будет забрасывать игрок в синем. 4-й номер Мухаммад Назрул Назари. Нарушение правил. Нарушение правил здесь было. И в очередной раз можно попробовать что-то придумать навесом в штрафную площадь. И видим, да, Абдурахманов идет в штрафную площадь. И Кичин туда направляется. Ну, надо забивать. Первый тайм тяжелый, но во втором надо забить. Деваться некуда. Кайрат Жыргалбекулу алыстан соққы жана дарбазанын тирешине дейди. Кандай керемет соққы болчу. Бул жерде мына Валерий Кичин мына пас бербей Алимардондун кечиктиргенине бул жерде нааразы болуп атат. Бул болсо Кайрат Жыргалбекулунун алыстан жолдогон кубаттуу соққусу. Бир аз гана мына ушул тамайлык жеткен жок дагы. Кыргызстандын оюнчулары мына кайрадан бул беттешти өз көзөмөлүнө алууга бар аракетин көрүп атат. Азыр болсо сингапурлуктар оң канат менен чабуулга барууга ашыккан. Бекжан Сагынбаев бул рет өз позициясында. Жана Адылжан Абдурахманов жакын чабуулду баштады. Абдурахманов сол канаттан. Адылжан Абдурахманов Батыркановго пас узатты. Жана Эрнис Батыркановна жакыныраак кирип келген болчу. Албетте бардык күчүн ийгилик менен коштотууга умтулган Кайрат Жыргалбекулу кайрадан топту. Кайраттын пасы. Айтор сингапурлуктар бардык учурдан ушул топту алып чыгып көзөмөл жүргүзүүгө дагы ашыгып турган учур. Алимардон Шукуров ким менен ойнойт? Жакын пас Кайратка. Кайрадан өз оң канатка ачылды. Кайрат Жыргалбекулу эки оюнчунун ортосунан узаткан пас Батыркановго. Батырканов кимге? Бир аз Кайратка акырыныраак калтырып койсо деле болмок, бирок ал нерсени азырынча ойлоп табууга мүмкүн боло элек. Дагы Сингапур эми сол канаттан өз тобун оюнга дагы кошот.
Биз болсо көрөлү беттештин дал ушул мүнөттөрүндө Кайрат Жыргалбек уулу эгерде буга чейинки жолдогон соккусу голго айлана турган болсо, анда Кайрат Жыргалбек уулу Кыргызстандын улуттук курама командасы үчүн 3-чү голун да киргизбек. Азыр Адылжан Абдырахманов топко бар күчүн салтат. Соңку учурда Адылжан Абдырахмановдун оюндары өзгөчө. Мына Өзбекстандагы Наурыз купта дагы Адылжан Абдырахманов өзгөчө оюндарды өткөрдү, мүнөздү көрсөттү. Ал эми бүгүнкү беттеште дагы Адылжан Абдырахманов өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө бар күчүн өрөп турган учуру. Ал эми жалпыбыз бүткөн оюнчуларыбыз мына денелерин жибип турат. Алар дагы алмашууга алдыңкы мүнөттөрдө чыгат болуш керек. Аларды дагы күтүп туралы. Адылжанга озеки түрдөгү эскертүүнү берип атат. Бул сериялык калыс Феррас Тавел экен, эсиңиздерге да бир рет салып өтөн. Алдыгиче алдыга узун пас Сагынбаевдин фланг аркылуу жана Валерий Кичин. Албетте мынтип жашынгандан кийин ким Адылжан Абдырахманов азыр сокку жолдогуна тоскоолдук жаратып келген. Дагы алыстан жолдонгон сокку дарбазага тамай барган эмес. Эмне үчүн Сингапурда дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандан бир нече позиция артта, дагы бирок ийгиликти ойнотот десеңиздер, анда ички чемпиондук өтө күчтүү. Ушул тажрыйбалуу оюнчулары дагы бир топ. Андыктан Сингапурдун мындай оюнунан таң калбашыбыз керек. Алар бир гана бизге эмес, Мьянмага каршы, Тажикстанга каршы дагы ийгиликтүү ойногон ашыгат. Азыр сол канат менен Сингапур кирип бара жатат. Тамирлан Козубаев ашыккан жок жана дал ушинтип эки оюнчуну аралап өтүп топту сыртка алчугу менен алыстан сокку жолдоп көргөн бул 7-чи номурдагы Сонг Юонг болчу. Ал өз максатына мына жетпеген соккуну дагы жолдоду. Азыр жалпы күйөрмандар Кыргызстандын улуттук курама командасын колдонуу улантып турган учурда Бекжан Сагынбаев сол канат менен кирип барып Алкуловго Сарайып кагаз гана Сарайып кагаз береби бул жерде бериш керек сөзсүз түрдө. Мына ушинтип 17-чи номурдагы Ирфан Фанди акыры өзүнүн мына Сарайып кагазын алып олтурат. Чындыгында өтө орой фол болгон. Мына кайталоодон улам дагы көрө аласыздар. Себеби бул жерде фол өтө орой болгон. Бутун тебелеп эле салган мына кадимкидей. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кантсе дагы Гүлжигит Алкуловго амандык, ден соолук каалайбыз. Оюнду уланталат болушу керек. Анткени Гүлжигитте мына баатыр мүнөз бар жана акырына чейин күрөшүүгө дагы анын дарамети жетет. Биз болсо мындан арды жүрүштөрөбүз. Валерий Кичин бул ирет өзү пас узатат болушу керек. Буга чейин бир нече ирет Алимардон Шүкүрөвгө пасты ишенип калтырган эле. Ал оңунан келгенден кийин капитан эми бардык оюнчуларды алдыга кирип баруусун күттү. Дагы мына мынтип Алимардон Шүкүрөв менен дагы жакын оюнду күткөн. Алимардон Шүкүрөв борбордук бөлүккө Фархат Мусабековдун топту каалаасы жакшы болчу. Если в первое касание попытался бы ударить Фархат Мусабеков, но умеет он это делать, техничный ведь футболист, но вот хотел сделать как лучше, а здесь надо быстрее принимать решение. Мне кажется, чуть-чуть не хватило чутья Фархаду в этом эпизоде. Он мог махнуть ногой, да, попытаться мяч забросить одним касанием в ворота. Но атака продолжается наша. Нет, потеряли мяч. И сборная Сингапура вот теперь по правому флангу не так часто. Вот сейчас вновь вырывается 1-1 выход. Токотаев мимо, гол пропускаем, к сожалению. Пропускаем мы гол. Сонг Юонг бардык оюнчулардын артта калтырды дагы өзү эч кандай офсайдда калбай барып туруп Кыргызстан дарбазасына гол жолдоду. Эржан Токотаев дарбазаны таштап чыгуу менен ийгилик жаратууга ашыккан. Жана мына караңыздар, алыстан узун пас. Бул жерде Валерий Кичин алдыга кирип кеткен. Тамирлан Козубаев болсо Сонг Юонгко кууп жеткен жок. Дагы биз болсо мындан аркы жүрүштү көрөлү. Эсеп 0-1 Тилекке каршы, бирок Манайды чүрүүгө али эрте. Кыргызстандын сыйкыр таякчаларынын бардыгы алдыда. Кимдер бар деп турган болсоңуздар, Бекназ Алмазбеков бар, Мирлан Мурзаев бар, Виктор Майер бар. Дал ушул оюнчулар алдыда эсепти жасап өзгөртө ала турган оюнчулар. Биз дал ошол оюнчулардын эми талаага чыгуусун дагы күтөбүз. Алар бизге оюнду өзгөртөт деп дагы ишене туралы. Арттан Адылжан Абдырахманов мына дароо ышкырыктан кийин Александр Мищенкоға, Фархат Мусабеков артка Александр Мищенкоға, Мищенконун узун пасы, экинчи кабаттагы оюн жана мына мынтип Сингапурдун оюнчулары кулаган жерден биз болсо фол экенин дагы байкадык. Демек, дагы бир алмашуу 11-чи номурдагы Мухаммед Хафиз Нор оюнга кирди, дагы 10-чу номурдагы Мухаммед Фарис Рамилини алмаштырууда.
жана Да, бул действительно, замена. Сразу же у сборной Сингапура после забитого гола Мухаммад Хафиз номер 11 вышел на поле вместо 10-го номера Мухаммада Фарис Рамли. Но по протоколу оба они форварды. Возможно, команда решила освежить линию атаки, чтобы быстрее убегать в контратаку на фоне уставших защитников нашей команды. Возможно, такой смысл в этой замене. Ну а нам деваться некуда, Бахтияр. Нам нужно идти вперед. Проигрывать нам совсем ни к чему. Совсем ни к чему. Азамат аға, билесизби, азыр менде ушундай бир сезим болуп турат. Кыргызстан улуттук курама командасы утулбайт деген, анткени биздин алмашуудагы оюнчулар өтө күчтүү. Азыр кимиси гана чыкпасын, оюнду өзгөртүп кетет. Дал ошолор азырынча мына алгачкы алмашууну жасоо үчүн Игорь Кудренко дагы оюнчуларды чакыртат. Машктуруучунун жардамчысы. Биз болсо бул ортодо арткы бөлүктөн чабуулду көрөбүз. Гүлжигит Алыкулов алдыга Шукуровго топту сактап бара жаткан учурда Намтип борбордук бөлүктөн бардык аралыкты тазалагандан кийин эми ишенимдүү ачык пас берүүгө дагы умтулат. Бекжан Сагынбаев артка Тамирлан Козубаевга, андан ары Тамирлан Козубаев ким аркылуу оюнду жүргүзөт. Шукуровго узаткан болчу Валерий Кичин кайрадан мына Козубаев тагыраагы Бекжан Сагынбаев менен позициясын алмашты. Эми өзү чабуулга сол канат аркылуу кирип баруу үчүн андан кандай жыйынтык чыгат көрөбүз. Ал эми күйөрмандар болсо мына алга Кыргызстан деп колдосун улантат. Азыр Тамирлан Козубаев топту көпкө карап сактады дагы Адылжан Абдырахмановго. Биз болсо мындан аркы жүрүштү дагы көрөбүз. Борбордук бөлүктөн Фархат Мусабеков аркылуу жок. Кайрат бул кирип барды Гүлжигитке. Гүлжигит Алыкулов оң канаттан жана эч кандай фол жок деп кабыз каттаган. Андыктан Сингапурдун оюнчулары чабуулга барууга толугу менен киришет жана албетте бул жерде мына оюнчунун колуна тийип калган каптал калысы. Нет, офсайд, там был офсайд. Байкадым, бирок Поднята рука помощника судьи. Жок, ал фолго. Нет? Все-таки колго тийип калган. Да, было касание рукой. Жерге тийип туруп, Бекжандын колуна тийип калды. Башкарга жок болуп калган бул жерде. Кайрат Чыргалбек уулу борбордук бөлүктөн артты көздөтүштү. Кайрат оң канаттан көпкө күткөндөн эч кандай пайда чыкпаганын билди окшойт. Дагы мына мынтеме Адылжан Абдырахманов кимге? Александр Мишенкого. Александр топту Кайратка узун пас. Кайрат Чыргалбек уулу гана эмисен бир көрчү дегиче. Андан дагы Сингапурдун коргоочулары топту артта калтырды. Башкы машктуруучу менен Игорь Кудренко азыр акылдашууда. Кимди талаага чыгарын билбей турат эки тең. Кантип оюнду өзгөртүүнү билбей турат. Айтор канча дагы биз акырына чейин күтөбүз. Валерий Кичин топту Кичин ким аркылуу оюн жүргүзөт. Гүлжигит Алыкуловго узун пас чыгарган. Топ Гүлжигитке жетип барган жок. Дагы мына металлан таштап кеткенден кийин азыр Сингапур бар күчүн коргонууга колдонууда. Андан канчалык жыйынтык чыгат албетте көрөбүз. Ержан Токотаев топту оң канатка Козубаев Адылжан Абдырахманов менен Абдырахманов Александр Мишенкого. Кайрадан Адылжан Абдырахманов кандай оюнду өткөрөт. Абдырахманов кимге берерин билбей азыр мына көпкө күттагы артты көздөй Валерий Кичинге пас узатты. Эми Валерий Кичинден узун пас күтүүбүз гана туура болот. Азыр Германиядан келип Кыргызстанга дебют жасай элек оюнчубуз бар. Бул мен жаңылышпасам Виктор Майер азыр алмашууга чууга даярданып турат. Демек Виктор Майер буга чейин ийгиликтүү ойноп кеткен. Азыр сары айып кагаз кимге? Адылжан Абдырахмановго сары айып кагаз көрсөтүлдү. Дагы биз болсо Виктор Майердин азыр оң канаттан чыгып Кайратты же болбосо Бекжан Сагынбаевди алмаштырганын көрөбүз. Да, сейчас действительно мы увидели на кромке поля побежал снимать манишку. Виктор Майер, скорее всего, будет замена в нашей сборной. Вот вместо кого действительно он выйдет, большой вопрос. Виктор Майер игрок, скажем так, середины поля. Кого он заменит? Он может заменить Адилжана Абдырахманова, Фархата Мусабекова. Жок, тескерисинче оң канатта оң коргоочу, анан оң жарым коргоочу. Или Кайрат Чыргалбек уулу, да? Бекжандын ордуна чыгыш ыктымал. Анткени Бекжанды алып туруп Александр Мишенканы Бекжандын ордуна сол канатка, ал эми оң канатка Виктор Майерди чыгарат болуш керек. Вполне возможно. Ну а трибуны
буквально минуту-две назад скандировали «Бекнас, Бекнас», но мы видим, что вот Виктор Майер сейчас получает указания от тренерского штаба. В одно ухо Александр Сергеевич ему что-то говорит, в другое ухо говорит ему Фролов. Игорь Кудренко. Евгений Фролов, Фролов, менеджер нашей команды. Видимо, переводит слова нашего главного тренера. Но и мы очень надеемся, что с выходом Майера поменяется игра нашей команды. Станет более результативной она. Кичин с мячом. Подача в штрафную. Там очень много соперников. 5 человек и лишь один Эрнис Батырханов против. Азамат Аблеспе 2016 жылы Кыргызстанда Австралиянын кабыл Виктор Майер оң коргонууда ойногон. Өтө керемет оюнду өткөргөн. Ошол учурдагы Кыргызстандын коргонуу бөлүгүндө сол канатта Валерий Кичин, борбордук бөлүктө Азамат Байматов менен Tego, оң канатта Виктор Майер. Ушул 4 коргоочу өзгөчө оюнду көрсөтүп Кыргызстандын ийгилигине салмашкан. Азыр болсо Виктор Майер демек Валерий Кичинди алмаштыруудабы. Валерий жок, 9-номурдагы Эрнис Батырхановду таблонун арткы тарабынан 2 деп көрүнүп калган. Демек Батырхановду алмаштыр дагы эми Виктор Майерди чабуулчу катары колдонот экен. Көрөлү мындан кандай жыйынтык чыгат. Бирок Виктор Майер Германияда өзүнүн клубунда чабуулчу катары ойнойт. Кыргызстанда оң коргоочу, оң жарым коргоочу катары ойногон. Бул жерде анын чабуул бөлүгүнө чыккандагы жөн жерден эмес. Андыктан көрөбүз, мына оюнга чыгар менен Виктор Майер топту алды. Азыр дароо Гүлжигитке пас, өзү ачылып бара жатат. Гүлжигит Алыкулов 2 ойунчусунун корчосун, андан ары Алимардонго Шукуров, Александр Мищенкага жана азыр оюнчулар чабуулду курчутууга умтулуп жаткан учурда Фархат Мусабеков менен Кайрат Жыргалбек уулу өзүнүн Дордойдо жүргөн кезин эстегүү антылда. Теконун керемет бир байланышы бар болчу дагы. Мына мынтип эми жалпыбыз күткөн оюнчулардын бардыгы артта калып туруп жүрүштөр өзгөрөт. Биз болсо байкайлы. Кыргызстан оюнчулары албетте топко мына көзөмөлдү күчөтүп атат. Бекжан Сагынбаев сол канаттан Гүлжигит Алыкуловго. Алыкулов топ менен кирип барат. Алыкулов сокку жана топ дарбазадан оюнга кошулат деп турган учурда биз күткөн нерселердин бардыгы азырынча оң жыйынтык бербейт. Айтор Виктор Майерна Гүлжигитке пас берип койсоң эле болмок деген сыяктуу өзүнүн бир эки сөзүн айтты. Бирок Гүлжигитке дал ушундай стиль керек. Гүлжигиттин стили ушул. Ал бир эки ойунчуну аз жазгырып өтүп барып туруп сокку жолдойт. Ал нерсе көбүнчө ийгилик алып келерин билебиз. Демек Кыргызстандын улуттук курама командасы азырынча бир алмашы менен чектелди. Виктор Майерди Эрнис Батырхановдун ордуна чыгаргандан кийин эми кийинки алмашууга ким чыгат деген суроо бар. Биз болсо аны күтөлү. Экинчи кабаттагы оюн жана кайрадан мына мынтип Сингапурдун оюнчулары өзүнүн жогорку ылдамдыгын көрсөтүүсүн четте калтырган жок. Очень тяжело нашей команде, очень тяжело. Эти контратаки сборной Сингапура очень опасны. У нас слишком мало остается сзади игроков, потому что очень большая группа участвует в атаке, не успевают вернуться, чем пользуются игроки сборной Сингапура. Остаются в хорошем соотношении, да, это 2 против 3, 2 против 4. Ну вот 1 к 2 считается нормальное соотношение. Обороняющихся должно быть в 2 раза больше, тогда обороняться легче гораздо. Но как только соотношение нарушается, очень тяжело приходится защитникам. Вот посмотрите, вот сколько игроков в атаке участвует у нас. Сейчас вот впереди 2 и 4 защитников практически в линии перекрывают все возможности наши для продолжения атаки. Кичин с мячом. Может ведь не пробить Валера, но неудобно пока пробивать. Сагынбаев в штрафную. Там есть Майер. Ох, вытаскивает сейчас голкипер. Мяч, который шел в створ ворот. Ну вот с выходом Виктора Майера действительно игра немного изменилась. Наши атаки стали гораздо острее. Если даже не принимает непосредственное участие Майер в атаке, но хотя в первой атаке он принимал участие, то в этой он набегал на вратаря, мешал ему принять решение. Еле как голкипер отбился. Угловой. Слева подача. В ворота идет мяч, там защитник высоко выпрыгивает мяч в сторону боковой линии. Вновь мы подхватываем, подает. Ох, перекладина сейчас. Ну, ребята, надо забить!
Надо забить! Надо! Рука была, рука! Что ж такое? Удар! Нет, попадает в соперника мяч. Что такое? Кичин подбегает к судье, говорит, там же было касание рукой, но Фирас Тавель говорит, нет, ничего подобного. В таком случае игра рукой не считается. А мне показалось, мяч изменил траекторию мяча. Все же он пошел обратно вниз. Ну вот, ну мяч Жана, не мына жерде пошел. қарасаңыздар, топты өте кереметті түрде алып тұрып, Да, сол мяч мен не соққы пошел жолдаған дальше, болчу. потому что упал в руку. Біз болса көрел, дағы бір пас. Чистейший пенальти, на мой взгляд. Чистейший. Демек, дарбазадан топ ойынға қосылады. Біз болса жүріштің мұндан арқысындағы улантып көрөбүз. Эми Сингапурдун ойынчылары убакытты созмой деген нерсе бар. Болушунча убакытты созууга, убакытты өткөрүүгө дагы ашыгат. Бул жерде Ирфан Фанди азыр бутон кармап жаткандагы көрүдөбүздөр өтө бир мына. Андан кийин эч кандай эле убакыт жок. Болгон убакытты созуу үчүн жатуу эми бул футболдо мыйзам ченемдүү көрүнүш нерсе. Мухаммед Назари топ тургандан кийин биз Хасан Абдуллах Суннинин топту дарбазага кошундагы көрөбүз. Көрмандар жанданды. Мына гол керек экенин азыр баса белгилеп көрсөтүп турган учурда Хасан Абдуллах Сунни өз дарбазасынан топту оюнга дагы кошту. Узун пас Бекжан Сагынбаев алдыга Майерге. Майер Алыкуловго, Гүлжигит Алыкулов эмнени ойлоп табат. Азыр топту тартырып жибергенден кийин ага карабай болушунча ийгиликтүү ойного дагы ашыгып турган учур. Гүлжигит Алыкулов Шүкүровго, Шүкүров Виктор Майерге. Виктор Майер топту кууп жетти. Бул көтөрүлгөн пас алыскы бурчка, ал жактан болсо ийгиликтүү ойного азыр көпчүлүк ойунчуларга мүмкүн болбой калгандан кийинки жүрүш жана мынтип топ талааны таштап кетти. Дагы Кыргызстандын ойунчуларынын ар бир кысымы, ар бир жүрүшү өтө бир чоң мээнетти дагы талап кылып турган учур. Демек, кайрадан Валерий Кичин Бекжан Сагынбаевга, Сагынбаев Алыкуловго, Алыкуловду көздөй фол жана ушул жерден калыстын чечимин дагы байкап көрөлү. Чындыгында эле Гүлжигитке каршы өтө орой оюндарды мына жүргүзүп жаткандагы байкап жатат болушуңуздар керек. Валерий Кичин дароо мына Кайратка, Кайрат Жыргалбек уулу көтөргөн топ. Андан ары Виктор Майерди мына кирип барууга коргоочулар тоскоолдукту толук жараткандан кийин Кыргызстандын мына чабуул бөлүгүндө oyun оңолду, бирок дагы да болсо бир кандайдыр бир өзөк жетпей тургандай таасирлер бар. Темирлан Козубаев Бекжан Сагынбаевга, Сагынбаев жүрүшкө кирип барууда. Сагынбаев Валерий Кичинге, Валерий Кичин Сагынбаевга топту калтырды жана эмне үчүн Кайрат Изаковду чыгарып атат түшүнбөй атам. Анткени Валерий Кичин Бекжан Сагынбаевдин ылдамдыгына ичи чыкпагандан кийин өзү чабуулга кирип баратат. Бирок биз кантсе дагы көрөлү, мына Валерий Кичин кайрадан сол коргонуу бөлүгү менен көтөрүлгөн пас. Бул ирет коргоочунун бутуна тийип калган. А бирок Кыргызстандын улуттук курама командасы топ болгон көзөмөлдү дагы да болсо улантат. Алимардон Шүкүров. Шүкүров ким аркылуу оюн жүргүзөт? Эки жакты кароодо кайрадан Валерий Кичинге. Валерий Кичин мына мынтип Кайратка пас калтырганда Кайрат Жыргалбек уулу офсайдда дагы болчу жана биз болсо мына мынтип жүрүштүн бардыгын кайрадан Сингапурдун дарбазачысы оюнга кошооруна дагы күбө болобуз. Ал эми алмашка чыгуу үчүн бардык оюнчулар жандуу даярданып турат. Азыр Кыргызстандын улуттук курама командасында дагы бир оюнчу алмашат. Ал ким болот болду экен? Эрбол Атабаев. Да, только хотел сказать про Эрбол Атабаев, потому что нужен человек в центре поля, который может открываться. Вот мы видели сейчас эпизод, да, Адильджан Абдрахманов отдал пас и остался на месте. И вот эта вот болезнь многих игроков проявляется в таких ответственных матчах. Отдал пас, дальше не открывает. А вот Эрбол Атабаев как раз-таки не раз был замечен тем, что отдавая пас сразу же делает несколько шагов в сторону, открывается удобно для своих партнеров. Кроме того, умеет делать хороший последний пас. Именно выходом Эрбола Атабаева ждут многие любители футбола, многие болельщики. Мы очень надеемся, что с выходом, с дебютом этого игрока ситуация в матче изменится в
в лучшую сторону. Виктор Майер хорошо вошел в игру. Ему нужен хороший подносчик снарядов в этом качестве. Как очень хорош Эрбол Атабаев. Я очень надеюсь на его хорошую игру, которая поможет нам взять нормальный результат в этой игре. Азамат ага, кимге алмаштырат Эрбол? Гүлжигитти же Фархаттыбы? Ошол нерсе кызык боюнча албетте ага жоопту алдыңкы мүнөттөрдө алабыз. Азыр Валерий Кичин кайрадан арттан команданын алдын көздөй мына сүрөп чабуулга барууга дүр турган учур. Алыкуловдун пасы өткөн жок жана ушул жерден Алимардон Шүкүров топко аралашкан. Эми Гүлжигитти 3 оюнчу мына коргоп турган учурда биз болсо мындан аркы жүрүштү дагы көрөлү. Бекжан Сагынбаев Валерий Кичинге. Валерий Кичин узун пас узатабы жок. Бардык оюнчулардын ачылуусун күтүүдө жана биз болсо ашыкпай бардын күтөлү. Кайрат Чыргалбек уулу Кайрат сол канат менен Кайраттын узаткан пасы жана буруштан чыгарып берүү орун алат. Бүгүн 4-номурдагы Сингапурдун коргоочусу Мухаммед Назрул Назари өзүн көрсөтөт. Жана Кыргызстандын футбол күйөрмандары үчүн өзгөчө тарыхый учур. Ушул учурду күйөрмандар өтө көп күткөн. Выходит Эрбол Атабаев вместо 17 номера Гүлжигит Алыкулова. Вместо Гүлжигита выходит. Ооба, Гүлжигит Алыкуловдун ордуна Эрбол Атабаев талаага чыгууда тарыхый оюн дебют жасап атат. Эрболдун ошол Барселонанын академиясына өткөндө күткөн кыргызстандыктардын күнү келди. Азыр узатылган пас жана кандай керемет паш менен оюн. Да, вратарь сейчас, к нашему сожалению, сыграл очень хорошо. Вытащил мяч из-под перекладины. Козубаев барынан бийик секирип туруп сүзгөн, бирок жерге түшкөндө тура эмес ушуп калгандагы бутун азыр кокустатып алгандай көрүнүп турат. Канча дагы ага амандык, ден соолук каалайлы. Эрбол Атабаев мына талаага чыкты. Эми өзүн көрсөтөбү? Эми мына кыргыз футболунун келечектеги жаркын жылдызы, лидер экенин көрсөтөбү деген дагы суроонун артында турабыз. Албетте Эрбол мына киргенден кийин азыр оюнду жүргүзүүгө кандайдыр бир да, если Эрбол Атабаев не потерял, не растерял свои качества, которые мы все, дорогие друзья, видели в играх за Абдышату в прошлом сезоне, я думаю, Эрбол Атабаев это тот недостающий механизм в игре нашей команды, который поможет нам все-таки забить гол, а может быть и 2. Эрбол отличный технарь, спокойно может обыграть соперника 1 в 1 и сделать при этом замечательный пас. Последний пас уже на голову Майеру или любому другому игроку, который находится непосредственно в близости от ворот. Кроме того, хорошо он может подать в зоны свободные. Кичин с мячом. Демек, топтун бардыгы артта. Александр Мишенко сол канатка дал ошол Гүлжигит Алыкуловдун позициясына жүргөн Алимардон Шүкүровго мына пас узатты. Шүкүров Сагынбаевга, Бекжан Сагынбаев Валерий Кичин аркылуу артка. Валерий Кичин эмнени ойлоп табат? Албетте Бекжан Сагынбаев менен жакын пасты ойнодо. Биз болсо көрөлү. Тамирлан Козубаев Адылжан Абдырахманов Александр Мишенкога жана оң канаттан мына мынтип Кайрат Чыргалбек уулуна узатылган пас кечигип жеткенден кийин Кыргызстан оюнчуларынын карманда кайрадан топ сакталат. Ушул жерден Кайрат Чыргалбек уулуна сурулуп кирип барууга ашыккан дагы. Жок, Фархат Мусабеков кирип барууга ашыккан. Азыр калысы 21-номурдагы оюнчу бул Мухаммад Сафуан Бахаруддинге сары айып кагазды көрсөттү. Кыргызстан барган сайын чабуулду күчөтүп Сингапур болсо фол жасоо менен болсо да Кыргызстандын азыр оюнчуларын токтотууга даяр экенин көрсөтөт. Өтө оор оюн чындыгында биздин оюнчулар дагы Кыргызстанда окумашууларды өткөрдү. Буга чейин Кайрат менен ойноду. Бирок ошол эң соңку Наурыз кубта ала турган болсо Кыргызстан оюнчулары ал жакта 2 беттештен утулуп калган. Бүгүн эми 3-чү беттеште өз үйүбүздө утулсак күйөрмандар кечирбейт. Андыктан утуу гана керек жана аны бардыгы жакшы турат. Валерий Кичин өзү дарбазага сокку жолдоп коюшу толугу менен мүмкүн. Валерий Кичиндин дал ушундай аралыктан дарбазага сокку жолдогон бир эмес бир нече ирет дагы көргөн болчубуз. Азыр болсо бардыгынын ошол оюнчуларга көрсөтмөлөр берилип турган учурда дагы 2 оюнчуну алмашууга чыгарууга чакырган. Валерий Кичиндин пасы
ушул жерден аша тебедегиче пенальти. Виктор Майер азыр команда үчүн пенальтиге иштеди. Без вопросов. Наиграла наша команда на гол. Наиграла наша команда на пенальти. Это должно было случиться. Майер. Да, напрыгнул на Майера, там игрок сборной Сингапура, и будет пенальти. Без вопросов. Наконец-то наши дожали соперника. Демек ким пенальтини тебет? Валерий Кичин албетте. Валерий Да, Кичин. кто будет бить действительно пенальти? Может быть, сам Майер. Нет, Кичин все-таки берет мяч в руки. Устанавливает на отметку. Ну и сейчас давайте помолчим, дорогие друзья. Давайте помолчим. Жок, Валерий Кичин киргизет. Эми Сингапур Весь эле. драматизм момента. Ооба, күтөлүм. Валерий Кичин эгер азыр гол киргизсе, Кыргызстандын улуттук курама командасы үчүн 6-чы голун киргизет. Менимче 6-чы голду деп айта берсек дагы ачыктык кылбас. Эң негизгиси Ферас Тавелдин ышкырыгы жаңырды. Жана Валерий Кичиндин соккусу гол! Эсеп 1-1! 1-1. Валерий 1-1. Кичин! Валерий Кичин сравнивает счет в матче. И мне кажется, дорогие друзья, это еще не все. Турсунали Рустамов готовится войти в игру. А кроме него еще 5-й номер нашей команды Христиан Браузман. 2 игрока готовы выйти на замену. Демек, көрөбүз дал ушул жерден эми Кыргызстан улуттук курама командасына кандай өзгөрүүлөр болот. Бүгүнкү беттеште Кыргызстан улуттук курама командасы өзүн ийгиликтүү көрсөтүүгө ачыгат. Валерий Кичинди Кыргызстан улуттук курама командасы үчүн 6-чы голу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми Сингапур мындан ары кандай оюнга барат? Албетте көрөлү. Азыр болсо борбордук бөлүктө топ сакталып келүүдө. Эрбол Атабаев топту. Атабаев бир ойунчунун артына калтырды. Жок. Мына буту Эрбол Атабаевтан керемет пас. Оң канаттан дегиче Кайрат Чыргалбек уулуна топ жетип барган жок. Вот мы видели, как Эрбол Атабаев легко обходится с мячом. На нем висели 2 соперника, да, он умудрился продвинуть мяч вперед и сделать, в принципе, неплохую передачу при такой опеке со стороны игроков сборной Сингапура. 1-1. Ну как же тяжело нам было забить, дорогие друзья, этот мяч. 77 минут мы ждали этого события, чтобы наши ребята наконец-то расчехлили эти ворота. И игрок... Вот. Демек, Тамирлан Козубаевдин ордуна Христиан Браузман оюнга кирет. Вместо Козубекова. Турсунали Рустамов болсо Бекжан Сагынбаевдин ордуна оюнга кошулат. Вместо Сагынбаева. Демек, дал ушул эки алмашуу жигиттерди Азамат Тели эки тең жакшы оюнду көрсөттү. Канча дагы атаандаштар өтө күчтүү. Алдыда Кыргызстандын улуттук курама командасында дагы бир гана алмашуу калды. Ал ким болот? Албетте күтүп көрөбүз. Азыр болсо аркы аралыктан узун пастар орун алат. Сол канатка чыгарылган пас. Сингапурдун оюнчулары экинчи кабатта ийгиликтүү экенин буга чейин дагы көргөнсүздөр. Албетте Браузман эми жаракат алып калган Козубаевдин ордуна оюнга чыкты. Кайрат Чыргалбек уулу Фархат Мусабеков менен жана мындан ары ким Александр Мищенко сол канатка өттү. Демек, Александр Мищенконун сол канатка өтүүсү командага дагы да болсо креативдүү кошот болушу керек. Валерий Кичин арттан оюнчуларды кароодо ким ачык экенин жана кесе чыгарылган пас Кайрат Чыргалбек уулуна. Кайрат Алимардон Шукуровго. Алимардон Шукуров Кайратка. Кайрат Эрболго. Эрбол Атабаевдин аралыкты карады. Жакын пас менен жана караңыздар, эч кандай ашыккан жок. Бардыгын өз ордуна аркалоодо. Ушул жерден Александр Мищенко Эрбол Атабаевга узаткан пас. Эрбол топту жана мына мынтип кирип бара жаткан оюнчуга пас узаткан. Эми топко болгон күрөштү улантуусу керек, андан башка арга жок. Калсын ышкырыгы жаңырбагандан кийин Александр Мищенко сол канаттан Алимардон Шукуровго. Шукуров Кайрат Чыргалбек уулуна. Кайрат узун пас Майерге. Майер сокку гол! Виктор Майер забивает второй мяч. 2-1 сборная Кыргызстана. Вырывается вперед.
Ардактуу замандаштар, По этому счету 2-1 наконец-то. ардактуу замандаштар, бул камбек. Кыргызстандын улуттук курама командасы башта айткандай эле бул беттеште жеңебиз, камбек жасоого мүмкүнчүлүгүбүз бар деген сөздү тастыктап отурат. Ал эми Виктор Майер жогорку элиталык класстагы ойчу экенин мына ушул жерден көрсөттү жана Кыргызстан кайрадан жарышта 2-1 эсебинде алдыдабыз. Ал ортодо Сингапур кайрадан арткы бөлүктөн топко мына көзөмөлдү жүргүзүүдө. Биз эми ушул жерден гол киргиздик деп токтоп калбай, тескерисинче чабуул артынан чабуулдууланышыбыз керек. Ал эми Виктор Майердин дал ушул голу Кыргызстандын улуттук курама командасы үчүн экинчи голу болду. Буга чейин бир гол киргизген Мьянмага. Бүгүн Сингапурга экинчи голун киргизип отурат. Куттуктайбыз Виктор Майерди. Чындыгында Кыргызстандын улуттук курама командасына Виктор Майер жон кайтып келген жок. Ал гол киргизүү менен жон гана гол эмес, ушул Кыргызстанды кайрадан жарышка алып чыккан, камбек жасаган голду киргизип, өзүнүн ысымы мына бүгүн көптөгөн көрөрмандардын жүрөгүнө жазып отурган учуру. Ал эми мага кызык, Кыргызстандын дагы бир жаш таланты Бекназ Алмазбековду бул оюнда көрө алабызбы деген чоң суроо бар. Анын бардыгын алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен бирге жооп алабыз. Азыр Сингапур жана борбордук бөлүктөн Фархат Мусабеков чыгарган пас мына мынтип Сингапурдун оюнчуларынын карамагындалар. Арттан топко бардык көзөмөлдү жүргүзүүдө жана алдыга узун пас. Буга чейин ушундай пастар менен ийгиликтүү ойногон болчу. Бул ирет эми ал нерсеге биздин оюнчулар мүмкүнчүлүк бербейт болушу дагы керек. Сол канаттан топту оюнга кошкон Мухаммад Назрул Хазари болчу жана Валерий Кичми жок. Александр Мишенко азамат мүнөздү көрсөтөт. Өзүнүн керемет оюндарын көрсөтөт Александр Мишенко жана ушул жерден биз бардык абалды дагы байкайбыз. Чындыгында мына Александр Мишенко өтө таза ойногон оюнчу. Кыргыз премьер-лигасында оңой менен эреже бузбайт. Андыктан андан кандайдыр бир оройлук кетет деп ишенден алыс болот. Ал эми Кристиан Браузманды буга чейин биз Олимпиадалык курама командада борбордук коргоочу катары көргөнбүз. Мына мынтем улуттук курама командада дагы борбордук коргоочу катары оюнун өткөрүү. Азыр сокку Токотаев жана офсайд, фол. Бул жерде Ержан Токотаевди көздөй фол жасаган, гол жок. Бул жерде эч кандай гол жок. Бир аз өзүңүздөрдү салкын кармасаңыздар болот ардактуу көрөрмандар. Азыр Ержан Токотаев намтип башты кармап жаткан учурда намтип дарыгерди чакырган дагы көрүдөсүздөр. Биз болсо дал ошол эпизодуна кайталоодон улам көрсөк болот. Алгач Токотаев топту колго алган жана ушул жерден дарбазага жолдонгон соккуну намтип калыскатан эмес. Азыр Сингапурда эки оюнчу алмашууга чыгууга даяр. Демек 13 номурдагы оюнчу кимдин ордуна чыкты? Белгисиз. Бул жерде 17-5 деп турат. Демек 13 номурдагы оюнчу Туфук Супарино, 7 номурдагы Сонг Йонгдун ордуна дагы талага чыгып олтурат. Эсеп 2-1 ардактуу замандаштар. Ержан Токотаев азыр бул жерде дарыгерлер жардамын көрсөтүп турган учур. Биз болсо канча дагы ушул мындан аркы жүрүштү байкайлы. Эсиңиздерге салып өтөлү, Кыргызстандын тарыхында эң жаш дебютант бул Кристиан Браузман. 18 жаш 22 күн дегенде дебют жасаган жана бүгүн ал тарых жаңыланабы деген үмүттөрдү күтүп отурабыз. Ким билсин, аны убакыт көрсөтөт. Азыр болсо кайрадан Ержан Токотаев оюнга чыгып өзүнүн узун пасын жасоого дагы даяр. Албетте алдыда кадимкидей мына оюн жанданды. Азыр дагы бир пас Майердин артка өткөрүп берүүсү. Бул рет Сингапурдун капитанынан ары өткөн жок. Дагы бир оюнду эрежесине кем Турсунали Рустамов абайлап ойносу абзел. Антпесе Турсунали Рустамов билбейм, эсептен биз алдабыз. Ашыкча фолдун деле кереги жок, анан коргонууга деле кереги жок. Здесь уже больше тактические фолы, Бахтияр. Наша команда может нарушать так, чтобы не давали за это. Может нарушать наша команда правила, но не так, чтобы за это наказывали слишком сильно, там карточки показывали, или это было вблизи наших ворот. Да, там где-то вдалеке, в самом зародыше атаки. В современном футболе, да, это реальность.
нарушает правила команды, чтобы снизить темп атак, да, потянуть какое-то время, но не так, чтобы лежать на газоне, а именно нарушая правила там, где-то впереди. Мелкие фолы команда, которая ведет в счете, обычно делает. Да, Эрболитас с мячом, налево передача. Шукуров будет обманывать. Нет, обмануть не получилось. Нарушает правила Алимардон. Да, и тут же встает возле мяча, не дает быстро развести мяч. Толкать, конечно, сопернику нельзя Алимардону. Наверняка об этом сказал судья сейчас игроку сборной Сингапура. И торопятся уже наши гости. Не то, что было на 60-й минуте, да, на 60 какой-то минуте, когда начали падать игроки после каждого эпизода. Сейчас практически никто не падает в синем. И сборная Сингапура пытается сейчас атаковать позиционно. Вратарь выходит, Топутаев, да. Хорошо сработали они защитником, услышали друг друга. И Эрджан забрал мяч. 87-я минута заканчивается матчем. Остается совсем немного дотерпеть сборная Кыргызстана до этой тяжелейшей победы. Кулаками голкипер сборной Сингапура выбивает мяч подальше, но мяч остается у наших. И уже правым флангом развивается атака. Можно ударить бы сейчас, да? Biraz erтерээк бергенде Эрбол абал башкача болсо эле, бирок караңыздарчы кандай керемет топту жок жерден алып туруп кирип барып кооптуу бир чабуулду баштап Да, берүүгө Эрбол сделал ашыккан. рывок, его увидели партнеры, сделали передачу. Очень опасный, хороший момент у него получился в этом эпизоде. Последнее мгновение, там 5-й номер сборной Сингапура выбил мяч у Эрбола. Мухаммад Амирул Адли. Угловой. Справа мы подаем на истечении уже 88-й минуты матча. И еще один будет угловой. Да, пока все складывается на этих последних минутах удачно для нас. Подряд несколько угловых. Мяч на стороне соперника, на их половине поля. Это все, что требуется сейчас команде, чтобы удержать победный счет. Ну что ж, не будем, да, лукавить. Мы выстрадали эту победу. Мы должны ее удержать всеми способами. Да, в том числе и вот так вот поддержать мяч. Сразу не делая подачи. А вот сейчас хороший проход. Головой там кто-то промахивается из наших. Эрбол сдалека. Попадает соперника. Еще вот удар. Нет. Еще один удар. С ноги слетает. Браузман. У 5-го номера, у Браузмана Христиана мяч валится с ноги. Удар не получается. Торопится голкипер. Вводит мяч через своего защитника. И по флангу передача вперед. Ну там есть Александр Мищенко, который рядом с оппонентом, не дает тому принять мяч. И более того, аут сбрасывать вновь будем мы. 89 минут позади. Последняя минута матча пошла. Сколько добавит судья сейчас, нам будет известно. Я не думаю, что слишком много, но будет и немало, дорогие друзья. Не будем, конечно, надеяться на то, что судья добавит 1 или 2 минуты. Скорее всего, минут 5 будет добавлено. Нам остается вытерпеть именно эти последние добавленные минуты. Демек, азыр Кыргызстандын улуттук курама командасы кайрадан сол канаттан Валерий Кичин топто. Кичиндин узун пасы Виктор Майер азыр топко жон гана мына күрөшпөй туруп алып кетүүнү эп көргөн, дагы анын натыйжасында азыр Сингапурдун оюнчуларына дагы бир стандарттык абал орун алды. Биз болсо артка аралыктан топтун оюнга кошулуусун көрөбүз. Бул жерде Мухаммад Амир Адли өзүнүн жүрүшүн оюнга кошууга дагы ашыгып турган учурда башка калыс 5 мүнөт убакыты, резервте калыс 5 мүнөт убакыт кош берди. Как я и говорил, 5 минут будет добавлено. Ооба. Демек, бул 5 мүнөт убакыттын ичинде Кыргызстан улуттук курама командасына гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар. Аны кандай колдонот көрөбүз. Азыр алдыга узун пас, экинчи кабатта Турсунали Рустамов барынан бийик секирип чыгуу менен ийгиликтүү ойного ашыкты. Ушул жерден Кыргызстандын оюнчулары мына керемет бир жүрүштү көрүүдөбүз. Рустамов Виктор Майерге жана албетте Фархат Мусабековго мына фол жасалган жерден калсын ишкырыгы жаңырды. Өтө бир орой фол болгон. Бул жерден Фархат Мусабековду көздөйм. Азыр ал кадимгидей бүтүн кармап
Да, Фархат Мусабеков. Досталось ему в этом эпизоде. Он находится на газоне. Требуется ему помощь. Первая минута из 5 добавленных уже почти на исходе. Нам остается, дорогие друзья, выдержать только последние 4 минуты. Кичин что-то там пытается услышать от своих партнеров. Возможно, от Эрджана Топотаева, от голкипера. Может быть, даже через него попытается сыграть наша команда. Ну, наконец, поднимается Фархат Мусабеков. Кичин будет вводить мяч. Передача направо. Görülü. Кайрат топтон. Кайрат Жыргалбекулу. Мына 2 гол алдыга, 1 гол айырмачылык менен алда чыккандан кадимгидей Кайраттын дагы деми ачылды. Кайрат Жыргалбекулу. Топту сактоого умтулууда. Алыстан сокку. А бирок мына мынтип өз дарегине дагы жетпей калганын көрдүңүздөр. Турсунали Рустамов алыска аралыктан кубаттуу соккун жолдоп көрдү. Ал алда канча бийиктүү көздөй көкөлөп кеткенден кийин биз болсо байкайлы жүрүштү. Калсынышкыры жаңырды. Азыр кимге бара жатат? Ержан Токотаевка бараткан экен. Демек, Ержанга ден соолук саламаттыкты каалайбыз. Да, требуется помощь сейчас нашему голкиперу. Видимо, последствия того удара, который он получил то ли от Кичина, то ли от игрока сборной Сингапура. Да, в том моменте, когда мяч вошел в ворота и его не засчитали. Там действительно было такое серьезное столкновение. Жана мына Валерий Кичин азыр Ержан Токотаев менен оюнду уланталабы дагы сурады. Дарыгер азыр толук өзүнүн жардамын көрсөтүп турган учурда биз болсо жүрүштү көрөбүз. Албетте бул жерде эки команданын тең оюнчулары. Скажем, это одна из тонкостей, да, футбола. Ведь голкиперу при оказании помощи нельзя покидать. Если другой игрок при выходе врача должен будет покинуть поле и затем вновь вернуться только с разрешения судьи, в отношении вратаря это правило не действует. И приходится судье ждать, пока помощь окажут нашему голкиперу. Ну что ж, помощь оказали. Тем временем на табло уже пошла 94-я минута. Осталось меньше 2 минут до того, как истечет время матча. Можно продолжать. Можно продолжать. И Сингапур заряжает таким длинной передачей, длинным пасом вперед. И здесь очень важно подобрать мяч, забрать его и немножко поддержать. Но Сингапур продолжает атаковать. Навес очень опасный. Токотаев там выходит из ворот, отбивает мяч. Молодец. Мяч у наших сейчас. Можно продвигаться вперед. Можно еще идти дальше. Передача налево. Ну, выход 1 на 1. Нет, нет. Потому как остановился Майер, можно сказать, да, там было нарушение. Ну, в пользу провинившегося нарушение сейчас, да. Было судьей зафиксировано. Мяч-то ведь был у нас. Мяч-то ведь был у нашей команды. Можно было не останавливать игру. Ну, видимо, судья уже принял решение свистнуть. И придется нам разводить. Ну, ладно, забить гол. Ну, по крайней мере, выйти 1 на 1 не получилось. Но мяч остается у нас. И до конца матча остается 45 секунд. 45 секунд. Демек, беттештин бүтөрүнө мына саналуу гана секундалар калды. Колдоо керек. Валерий Кичин Турсунали Рустамовка узаткан пас. Арттан Фархат Мусабеков топто. Фархат жер менен Кайратка жакын пас узаткан, дагы жыйынтыгы топ намтип таланы таштап кеткенин дагы көрдүңүздөр. Демек, канча дагы намтип биз сиздер менен бул беттешин алганда Бекназ Алмазбековдун дебютун көрбөй калат окшойбуз. Айтор дагы бир жакшы жаңылыктардын бири болчу. Экинчи кабатта дагы бир күрөш. Жана Кайрат Жыргалбек уулу Кайрадан топ менен оң канатта. Кайрат кимге пас узатат? Кайраттын көтөрүп берген пасы. Бул жерде Сингапурдун коргоочулары өз ордуна болуп чыкты дагы. Эми болсо жүрүштү көрөлү дегиче, албетте Все время уже Эрбол кончилось. Атабаев топту тартып алды. Время на Алимардон исходе. Шукуров Александр Мищенкого, Эрбол Атабаев Шукуров менен артка Александр Мищенкого жана Валерий Кичин мына мынтип алдыга узун пас чыгаргандан кийинки абалды көрөбүз. Бардыгы коргоочулар менен жана булга чейин Ержан Токотаев жаткан болчу. Ошол убакытты эске алып Да, скорее всего, это было добавлено время за счет того, когда оказывали помощь Эрджану Токотаеву. Нарушение правил было? Нет.
Да, было свидетель, все-таки судья там прибежал. Биз болсо жүрүштүн намтеми фол жасалып Второй, жатат. Алимардон Шукуров. Көрөлү Алимардон Шукуров өзү кирип барган, азыр болсо По свистку, да. чабуул Судья баштап атаган наша останавливает промоутер игру. бардык Не көрмандар дает өз разрешения разыграть мяч. Ну, все на трибунах уже встают. Вот-вот прозвучит свисток. С нетерпением все ждут этого момента. Ну, надо свистеть уже об окончании. Подача! Выдержать! Выбить подальше! И звучит свисток, дорогие друзья! Со счетом 2-1 наша команда в этом тяжелом матче побеждает! Поздравляю вас всех, дорогие болельщики, с этим событием! Демек, ардактуу спорт сүйүүчүлөр, Кыргызстан улуттук курама командасы мейли алгач голду өткөрсүн, бирок мынамынтип өзүнүн мүнөзүн, өз үйүндө көрмандардын колдоосун сезүү менен 2-1 эсебинде жеңишке жетип олтурабыз. Жалпыңыздарды дал ушундай колдойт деп 11-чи мына ушул июндагы Мьянма менен болгон беттештикте күтөбүз. 14-нде Тажикстан менен болгон беттештикте күтөбүз. Ал эми Кыргызстандын улуттук курама командасына алга Кыргызстан, алга Акшумкар деген дем менен биз бул беттешти жыйынтыктабыз келип турат. Да, на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Сегодня было неимоверно тяжело рассказывать, комментировать, да, глядя на игру, на то, как развивались события в этом матче. Но все-таки наша команда молодцы. Они смогли очень непростой ситуации переломить ход событий в то нужное русло, куда это все и требовалось. С вами были комментаторы сегодня Кыргызспорт ТВ Бахтияр Хадралиев и Азамат Асылбашев. Дорогие друзья, еще увидимся. Пока!